Өлкөбүз эгемендүүлүк алганына быйыл 35 жыл толду. Ал эми Кыргыз Республикасынын Конституциясынын кабыл алынганына 33 жыл болду. Бул убакыт аралыгында өлкөдө 7 жолу бийлик алмашып, баш мыйзам бир нече ирет өзгөртүлдү. Баш мыйзам боюнча комиссиянын мүчөсү Турсунбек Акундун айтымында Конституцияны кабыл алуу чоң жоопкерчиликтүү иш болгонун жана ал 2 жылга созулганын айтты. 1ден 91, 92, 93-кө чейин комиссия 2 жыл катары менен иштеди. 93 жылғы кабыл алынган конституциянын бир жакшы жери, анткени биз 2 жыл даярдандык да. Башка конституциялар кыска аралыкта эле кабыл алынып атпайбы, бунда 2 жыл бою кабыл алынды. Улам кайрадан комиссия иштелип чыкты. Топчекем дагы Топчек Турналиев өзүнүн бир вариантын иштеп чыкты. Андан тышкары Өмүрөк Текебаев дагы бир өзүнүн сунуштары менен чыкты конституция менен. Андан тышкары Шерал Назаркулов деген биздин укук коргоочу бар болчу байкебиз. Ал дагы диктатура пустоты деп ал конституцияны сындап чыкты, ал кабыл алына турган конституцияны. Ошон үчүн түрдүү варианттар болгон. Анан мен ошол Шералы маркум экөөбүз бир болуп чогуу иштеп чыкканбыз, диктатура пустоты депчи. Двухпалатный парламент калды деген оюбуз бар болчу да биз. Бирок однопалатный болуп калды. Конституциядагы өзгөрүүлөр көбүнчө бийликке келген жетекчилердин саясий көз карашына жараша жүргүзүлүп келген. Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев баш мыйзамга 5 жолу өзгөртүү киргизүүнү демилгелеген. Албетте, мына бүгүн Конституциянын кабыл алынганына 33 жыл болду. Бул эгемен мамлекет болгондон кийинки биринчи Конституциябыздын кабыл алынышы, эгемендүүлүк жөнүндө, көз карандысылык жөнүндөгү декларациянын жүзөгө ашырышын биринчи кезекте ошону бекемдеди. Дүйнөлүк картада, башкача айтканда, жаңы Кыргызстан деген эгемендүү мамлекеттин пайдабалын түзгөн баш мыйзам. Ошон үчүн бул Конституция өзү абдан мындай дүйнөлүк деңгээлде алып караганда баш мыйзам катары аткарган ролу абдан маанилүү. Ошон үчүн дайыма Конституциянын ушу 5 майда эстебей, бардык жарандар, ошон жөнөкөй жарандан баштап эң жогорку саясий кызматта элеген адамдардын бардыгы мүмкүн болушунча Конституцияны дайыма эстеп, анын столдун үстүнө коюп койгон тиги баш мыйзам катары дайыма сактап туруш керек да. Конституция албетте ошол өзүнүн кичинекей 33 жылдык тарыхында, дүйнөлүк өлчөмдө алып караганда бул өтө эле кыска срок, ошондой болсо дагы бир топ жолу өзгөрүүгө дуушар болду. Себеби биздин өнүгүү жолубуз Кыргызстандын эгемендүүлүү мамлекет катарында абдан татаал болду. Рыноктук шартка өттүк, анан дүйнөдөгү өнүгүп аткан мамлекеттерди кууп жеткенге аракет жасадык дагы. Анан ошол мезгилдерде жана бийликти бөлүштүрүү маселеси абдан оор болду дагы. Конституциябыз мынакей 21-жылга чейин ошону кошкондо 10 жолу чоң өзгөртүүгө дуушар болду. Бирок эң башкысы биздин эгемендүүлүгүбүздүн, коопсуздугубуздун тиги баш мыйзамы катары өзүнүн негизги принцибин, таянымдарын өзгөрткөн жок. Ошондуктан Конституция бул ыйык мыйзам, Конституция бул өзү мындай бир сөз менен айтканда Кыргыз мамлекетинин жөнөкөй тил менен паспорту деп атасак болот. Бул Конституция ички сырткы саясатты аныктаган баш мыйзам. Андан кийин анан биздеги кабыл алынып аткан бардык ченемдик укуктук актылардын булагы. Ошонун ичинен биринчи кезекте албетте конституциялык мыйзамдардын, андан кийин кодекстердин, андан кийин мыйзамдардын, анан президентибиздин жарлыктарын, өкмөттүн чыккан токтомдорунун бардыгында өзү бир мөлтүр булак катары кызмат кылып келаткан жандуу организм. Ошондуктан Конституцияны дайыма сакташыбыз керек. Конституцияны урматтап канчалык сыйласак, өлкөнүн өнүгүшү үчүн дагы бул чоң өбөлгө болот деген ойдомун.
Алсак 1994 анын ыйгарым укуктары кеңейтилип, президент өкмөт мүчөлөрүнүн өзү дайындаган. Натыйжада аткаруу бийлиги түздөн-түз президентке көз каранды болуп калган. Ошондой эле ал жергиликтүү администрациялардын жетекчилерин жана элчилерди дайындоо укугуна ээ болгон. 1998 киргизилген өзгөртүүлөр жарандардын жеке менчик укугуна байланыштуу болгон. Ага ылайык жарандар жер тилкелерине жеке менчик катары ээлик кылуу укугун алышкан. 2001 өзгөртүүлөрдө кыргыз тили мамлекеттик тил, ал эми орус тили расмий тил катары бекитилген. 2003 Конституцияга ылайык 75 депутаттан турган бир палаталуу парламент түзүлгөн. Депутаттар бир мандаттуу округтардан шайланып, президент улуттук коопсуздук кызматын түзүү жана жоюу укугуна ээ болгон. Бул өзгөртүүлөрдөн кийин оппозиция Акаевди бийликти узурпациялоого айыптаган. Курманбек Бакиев бийликке келген соң 2006 ноябрына жана декабрь айларында баш мыйзамдын 2 башка варианты кабыл алынган. Бирок 2007 Конституциялык сот аларды жокко чыгарган. Ошол эле 2007 октябрь айында 1993 баш мыйзамдын өзгөртүлгөн жаңы редакциясы кабыл алынган. Анда жогорку кеңештеги депутаттардын саны 90го жеткирилип, алар партиялык тизме аркылуу шайланары белгиленген. 2010 апрель революциясынан кийин убактылуу өкмөт референдум өткөрүп 2 негизги маселени сунуштаган. Биринчиси жаңы конституцияны кабыл алуу жана Роза Отунбаеваны 1 жылдык мөөнөткө президенттикке шайлоо. Экинчиси башкаруу формасын өзгөртүү. Жаңы система боюнча Кыргызстандын президенттик башкаруудан баш тартып парламенттик башкарууга өткөн. Жогорку кеңештин ыйгарым укуктары кеңейтилип, депутаттардын саны 120га чейин көбөйтүлгөн. Президент мыйзам демилгөлөө укугунан ажыратылып, 6 жылдык бир мөөнөткө гана шайлануусу каралган. Өкмөт жогорку кеңешке отчет берүүгө милдеттүү болгон. 2020 бийликке келген Садыр Жапаров Конституциянын жаңы редакциясын иштеп чыгууну демилгелеген. Конституциялык кеңешме өлкөнүн кайрадан президенттик башкарууга өткөрүүнү жана депутаттардын санын 90го чейин кыскартууну сунуштаган. 2021 апрелинде өткөн референдумда шайлоочулар жаңы конституцияны колдошкон. Ошол эле жылдын 5 майындагы кол коюлуп, жаңы баш мыйзам күчүнө кирген. Эми ошо жана 90 айтпадымбы, ошол президенттик парламенттик болду, парламентский президенттик болду. Андан кийин 95-жылда өзгөрүп антип 96 жыл өзгөрүп атып, анан ал президенттик өңдү көбүрөөк президент укугу кирип кетти. Анан 2000-жылда өзгөрүлдү. Анан 2002-жылы өзгөрүлдү. Анда дагы парламентский президентский, бирок президенттин эмес полномочиясы ыйгарым укугу көбүрөөк болду да. Анан 2010-жылкы конституцияда парламенттин ролу көбүрөөк болуп кетти. Парламентский форма правления болуп, Текебаев башында турган ошо эмелер адам конституцияны анда дагы мен ушул 90-жылдан бери ушуга чейин бүт конституциялык комиссиянын мүчөсү болуп келатам да. Бир да калган жокмун да. 2010-жылкы бул конституциялык кеңешмеде мүчө болдум. Анан ошондо биз парламенттик форманы көбүрөөк эметтик да, парламенттин ролун аябай көтөрдүк. Анан 2010-жылдан баштап 2020-жылга чейин, 2016-жылга чейин парламенттин баркы кетти да, мамлекеттин да баркыга кетти. Бир 6 партия эмеге чейин бөлүп алды, бир эме уйканага чейин деп коет го, же болбосо бир дааратканага чейин бөлүп алышты да. Бүт облусту деген мамлекетти бөлүп алышып 6 партия. СДПК баштаган, анан жанагы эми бир бол деген партиялар билесиңер ушу. Эменин партиясы, Бабановдун партиясы, ушул партиялар 6 партия бөлүп алышкан да. Ошо премьерди башый алган, премьер баш шапка сыяктуу ар бир 6 ай сайын алмашып калган да. Эч кандай бизде өнүгүү болгон жок да. 10 жылдан баштап 20 жылга чейин. Анан 20 жылы революция болду. Садыр Жапаров менен Ташиевтер бийликке келди. Анан биз айтып чыктык, Садыр Нуркожоевич конституцияны өзгөртүш керек. Конституцияны президенттик кылалы дедик да. Анан бул 20-жылкы кабыл алган, 21-жылкы кабыл алган конституциянын эң чоң жакшы жери биз буга чейин элдин пикирин сураган эмеспиз да. Президенттик башкаруу болобу, же парламенттик башкаруу болобу, элдин пикирин сураган референдум кылган эмеспиз да. Садыр Нуркожоевдин бир жакшы жери ошо референдумга макул болду да. Макул элдин пикирин сурайлы деп өзүнчө референдум болду. Урматтуу Кыргызстан эли, парламенттик форманы жакшы көрөсүңөрбү же президенттик форманы жакшы көрөсүңөр? Кайсы форманы тандайсыңар деди. Анан эл президенттик форма деп анан көпчүлүк добуш менен тандады да. Анан ошол элдин тандоосун анан конституцияга киргизип анан президенттик кылып иштеп чыкты да. Анан 2020-жылы 5 майда кабыл алынды. Ошондон баштап мына быйыл 5 жыл болуп калды да. Ошол 5 жылдын ичинде мен ойлойм жакшы, мына 5 жыл жакында болот. 5 жылдын ичинде көптөгөн өзгөрүүлөр болду, өлкөдө туруктуулук болду. Ошо өлкөдө экономикалык өзгөрүүлөр болуп атат, жакшы туурабы? Ушундай болуп атат. Бирок тилекке каршы экинчи жагы бар. Бийлик да өзүнүн ролун көтөрдү, бийликтин ролу көтөрүлдү баягы.
Бирок экинчи жагы бар, бул жерде 6 статья бузулуп атат да. Адам укугу, сөз эркиндиги боюнча пикет митингдер болбой калды мурдагыдай. 39 статьяда тыш чыйындар болуп туруш керек. Анан бул жерде 20 статьялар бар, өзүнүн сөз эркиндиги бар, адам ар бир өзүнүн пикирин эркин билдириш керек. Тыш чыйындар болуш керек, 39 статьяда турат бул жерде. Ошонун баардыгы азыр бизде токтоду да. 6 статьясы бузулуп атат Конституциянын азыр. Бул боюнча бирөөлөр Конституциялык кеңешмеге, Конституциялык сотко кайрылса билбейм эмне болот. Бир статья бузулса ошондой болот. Анан бул жерде ошондой да кемчиликтер бар да. Ошон үчүн бирок негизи мен ойлойм 2020 кабыл алган Конституция өзгөрбөш керек. 10 жылга, 20 жылга, 30 жылга чейин өзгөрбөй, ар бир президент келсе өзгөртө бербеш керек. Ушул Конституция сакталыш керек менин оюм боюнчачы. Коомдук ишмер Кадыр Кошалиевдин айтымында 2021 жылы кабыл алынган Конституция улуттук баалуулуктарга өзгөчө басым жасаган алгачкы баш мыйзам экенин белгиледи. Анан мен ошо 20 жылы Конституциялык кеңешмеде да мүчө болуп калдым эле. Бул баш мыйзамдын өзгөчөлүгү мен шундан көрөм. Биз 30 жылдан ашык убакыт бою эле батыш ичип эле ачык либералдык коом деп эле адам укугуна маани берип, башка элди ээрчиген саясат жүрдү да. Ушул Конституциянын ички мазмуну биринчи ошол кыргыз эли, мамлекетти түптөгөн эл, кыргыз элинин улуттук баалуулуктарына, тилине, маданият, тарых, руханий баалуулуктарына маани берген беренелер кирди ушул Конституцияга. Андан кийин ал мыйзамдар менен бекемделди. Президенттин жарлыктары чыкты, мисалы үчүн руханият жөнүндө, нарк жөнүндө, уңгу жол жөнүндө чыккан ошол указдар, жарлыктар. Ошо Конституциядагы негизги беренелер менен үндөшүп, ошол саясат андан ары дагы тереңдеп жүрүп отурду да. Демек, азыр биз жашап жаткан баш мыйзам бул баягы союз тарагандан кийинки конституцияларга караганда кыргыз элинин өзүнүн улуттук баалуулуктарына негизделген, дүйнөлүк тажрыйбалар эске алынган баш мыйзам болду деп айта алам. Анан да бир өзгөчөлүгү бул президенттик башкаруу системасы орногондугу, анан элдик курултай институту 5 берене аркылуу киргендиги менен өзгөчөлөнүп турат. Эмне болгон күндө дагы иштин өзүнүн плюс минустары бар. Азыркы жашап жаткан баш мыйзамды деле сындагандар деле болуп атат. Бирок ошого карабастан кыргыз элинин ушул учурдагы өнүп өсүүсүнө юридикалык негиз болгон документ катары биз 5 майды майрам катары дайым белгилеп Конституцияны сыйлашыбыз керек деп ойлойм. Негизи биз салттуулук менен мыйзамдуулукту бирге ала жүрүшүбүз керек. Жана ар качандан бир качан мыйзамды, Конституцияны сыйлаган эл кем болбойт. Мен ошо Конституциябыздын бүгүнкү майрам менен жалпы журтубузду куттуктайм. Жана мыйзамды дагы, салттуулукту дагы тең сактаган дүйнөдөгү бир үлгүлүү өрнөктүү элден бололу. Эрлан Кыдырбеков, Шахра Журбекова, 7 канал.